Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мындан бир канча күндөр мурда биз видео кайрылуу кылып, мен өз пикиримди билдирген болчумун. Ал пикиримде бажы биримдиги боюнча биз видео кайрылуу жасап, YouTube каналына киргизгенбиз. Ал YouTube каналдан канчаган бир 100 000 деген же 100 000ден аштыбы билбейм азыр ушул күндө. Просмотрлар болуп, жакшы бир комментарийлер жазылып, ал жакта туура эмес комментарийлерди биз туура түшүнөбүз. Дагы да комментарий калтырыңыздар. Ар бир комментарийди биз окуп, ага маани беребиз. Кайрылууларды Кыргызстанга жана кыргыздарга тиешелүү болсо, биз ушундай видео кайрылууларды жасап турганга дагы да аракет кылабыз. Мекендештер, Кыргызстанда бажы биримдиги бизге эмне кереги барбы жокпу деген темада козгогондо, биз бажы биримдигине кирдик. Макул. Канча бир жыл өттү арадан. Бажы биримдигине кирди дегенден кийин эле канча бир пункттан бизди мындайча айтканда убактылуу алдап, убактылуу успокаивать этип, бир жакшы сөздөрдү айтып бизди киргизишти. Шашып киргизишти. Эми караңыздар. Биз эмне өндүрөбүз азыр ушул күндө? Кыргызстан эмне өндүрүп атат? Кыргызстандын ичиндеги продукциялар, жер жемиштерден Россия ушул Москвада жүргөн, Россиянын борбор шаары болгон Москва шаарында андан арзан. Кийимден баштап продукталарга чейин. Мен жанакы бизнесмендердин чорный базардын немесин айткан жокмун. Подделкаларды айткан жокмун. Караңыздар. Бажы биримдигине Кыргызстан өнүккөн жокпу? Биз артка кеттик. Аны турмуш далилдеп атат. Артка кеттик, эмне үчүн артка кеттик? Бажы биримдигинен кийин кандайдыр бир күчтүү налогтор түшүп, Кыргызстан бир чоң бир деңгээлдерге же болбосо карыздардан кутулуп, же болбосо кыргыздардын бюджетине акча түшүш керек болчу. Ал акчалардын бардыгы бир-эки адамдардын, же болбосо башчыбыздын, алардын колунда иштеп аткан адамдардын чөнтөктөрүнө түшүп атканы биз көрүп атабыз. Бизге аны мындай жабык деле эмес, ачылып эле калды. Биз сыртта жүргөн мекендештер укугубуз бар деген акция уюштуруп, биз көчөдө азыр кол чогултуп атабыз. Эмнеге укугубуз бар? Биз шайлоого катышкан укугубуз бар. Биз өзүбүздүн укугубузду коргогонго укугубуз бар. Биз өзүбүздүн укугубузду талап кылганга укугубуз бар. Эми караңыздар. Шайлоо эмнени чечет? Шайлоо деп атабыз. Шайлоодо биз таза инсандардын келишине аракет кылып атабыз. Таза инсандардын келиши бизге өтө керек, өтө маанилүү. Биз таза инсандарды, ыймандуу, таза, ак инсандардын келишине биз салымыбызды кошуп атабыз. Келиңиздер, мекендештер. Аракет кылалы, чогуу аракет кылалы. Кыргызстанга таза инсандардын келишине өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Көрүп атасыздар, кимдин таза экенин, кимдин таза эмес экенин турмуш көрсөтүп атат, далилдеп атат. Кимдин канча процент деңгээли бар экенин турмуш көрсөтүп далилдеп койду. Ким акча менен шайланган, турмуш далилдеп койду. Акча менен шайланган адам харам, адал эмес алар. Акчаны алып шайлап койгон акчаңыздар дагы адал эмес, арам ал дагы. Биз адал жашоодо жашабай калдык да, арам жашоодо жашап атпайбызбы? Кыргызстан, келгиле биз ар бир кыргыз өзүбүздөн баштайлы. Арам менен адалдын айырмасын билип жашайлы. Аракет кылалы ошого. Биз Кыргызстан өнүгүшүбүз керек. Кыргызстан өнүгүш керек. Бизнесмендер эмес. Кыргызстанда чоңдор эмес, саясатчылар эмес.
алар бизге кызмат кылыш керек, Кыргызстан үчүн кызмат кылыш керек. Бизден аракет, бизден талап таза инсандардын келиши, таза инсандардын шайланышы. Ошондуктан биз Мен укугум бар акциясын жүргүзүп, Мен укугум бар акциясыны биз чоңойтолу деген аракеттин артынан жүрөбүз. Азыр биз канча бир күндөн мурда баштаганбыз Мен укугум бар акциясыны. Канча миңдеген колдор чогулуп калды. Эртең ошол чогулган колдун, чогулган инсандардын, мекендештердин атынан биз Россия Федерациясынын Москва шаарындагы элчиси Алибек Жекшенкуловго кат жүзүндө кайрылып канга даярданып турабыз. Биз катты даярдап койдук. Эртең дүйшөмбү биз аны таштайбыз. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, биздин колубуздан эмне келет эле? Биз эмне кылып жардам бермекпиз? Ал олигархтар, ал бизнесмендерден үмүтүбүздү үзүп койдук деген кыргыз жарандарыбыз өтө көп учурат. Биз ар бир кол койгон адамдардын сөздөрүн угуп атабыз. 95% жададык ошолордон деп атышат. Келгиле анда, колубуздан келбесе таза инсандарга, Кыргызстанды өнүктүрөм, мен өстүрөм деген инсандарга өткөзүп берели же болбосо. Ыйман менен тазалык Кыргызстан үчүн өтө керек экенин биз суусап көрүп турабыз. Биз суусап атабыз, кимге суусап атабыз? Биз таза инсанга, ыймандуу инсанга, тажрыйбалуу инсанга суусап турган кези Кыргызстан. Олигарх келсе, олигарх өзүнүн жолунан акча табуунун жолун ойлойт. Ыймандуу саясатчы, таза саясатчы, тажрыйбалуу саясатчы келсе, ал Кыргызстандын саясатын жүргүзөт. Мына көрүп атасыздар, Белоруссиянын президенти Владимир Владимирович Путинден эмнени требуйт атат? Биздин укугубузду коргобой, бажы биримдигинен сыртка чыгып бараткан анча-мынча закондорго кол койбоймун деп талап кылып атат. Бизде ошондой талап кылчу азыр инсан барбы Кыргызстанда? Бизде ошондой международный деңгээлде башка элдин президенттери менен бирме-бир түз туруп сүйлөшкөн бизде атабыз барбы азыр? Ошондой саясатчыбыз барбы? Барган жерде уят болуп келип атабыз го. Каерде болбосун уят болуп атабыз го. Бирөөнү көрсөтүңүздөрчү, бир укмуш сүйлөгөн сөздөрүнү тил эле тил деп атпайбызбы? Ошол тилдин кооздугуну башка бир мамлекеттердин арасында көрсөтө алып атабызбы? Жок. Ыймандуу президент келди деп биз айттык да, бирок тажрыйбасы кандай экенин биз көрүп атабыз го. Тажрыйбалуу президент болсо кандай укмуш иштерди кылмак? 5 мүнөттө, 10 мүнөттө же болбосо 5-10 күндө чечүү проблемаларды чечип коймок да ушул күнгө чейин. Келиңиздер, азыр да кеч эмес. Өзгөрүү жасасаңыздар болот. А биз талабыбыздан кайтпайбыз. Мен ишенем. Бүтүндөй байлык намыс экенине. Мен ишенем. Бүтүн бүгүн бурулуш болоруна, бүгүн максатка жетерибизге. Талап менен, аракет менен таза инсандардын келишине биз ишенебиз. Аракет кылабыз. Сыртта жүргөн мекендештердин талабы ушундай. Рахмат, көңүл бөлгөнүңүзгө.